Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ma'bad. Selamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuhu. Sabak başlardan burada bir iki gayrılığı kılıp koyalım dedik. Bismillah. Birincisi, biz Hanafi mazhab tarqatalı. Эгерде Ханафи мазхабты бардыбыз кармай турган болсо, элибизде, жерибизде тынчтык, аманчылык, биримдик болот. Анан мына ушул ислам, ушул эреже менен жашасак, эч кандай ортобузда талаш тартыш болбойт. Биздин үммөттүн биримдигибиз, бирге болуубуз, оюбуздун, фатвабыздын баары бир чыгуусу бул биздин эң чоң жеңишибиз. İslam degende biz Hanafi mazhab düşünüyoruz. Hanafi mazhab İslam. 4 mazhab ahlu sünnet vel camaa. Birösün karmasan sen inşallah 5'e giresin. Birok 4'ünü aralaştırıp emes. Birösün karmaş gerek. Muna uşul mazhabtı jayıltuуда. Mazhabtı Kırgızstanda erejege salınıp meçitlerde sabaktar, medreseler uşul nerseni işke aşıruуда. Бұл муфтияттын орду жогору. Элдердин арасында муфтиятка болгон ишени, муфтиятка болгон жаман пикир, сунуш, сөздөр дайым жүрөт. Ошон үчүн муфтиятка каршы чыгуу, же болбосо муфтияттын чечимдерин кабыл албоо, же муфтийдин чечимин, же башкаларды мындай келекелеп, же болбосо булар эми сарай молдолору же башка деп айтса, ал ошол биздин Ханафи мазхабтын таркалышына каршы адамдардын пикири болуп калат. Ошон үчүн дайыма Ханафи мазхабтын таркалышын кааласак, анда биз муфтиятты ээрчип, муфтияттын чечимдерин кабыл алыш керек. Көптөгөн чечимдер чыгып атат. Айт намаз боюнча, орозо айт боюнча жана башка маселелерде. Азыр муфтий дамыланын 2 жылдык кылган иши чыгарылды, эмне иш кылгандыгын. Кызыгып көрдүңөрбү? YouTube'га башка жактарга чыгып атат. Көп жакшы иштерди кылган. Ошон үчүн биздин дини лидерибиз катары муфтийди дайым колдоп, бир жерлерде болсо ошонун сөздөрүн бекемдеп, ошол тарап болуу биздин Ханафи мазхабыбыздын тарабында болуп эсептелет. Анан кээ адамдар көшөгөнүн аркасында эмне болуп атат, саясат кандай жүрүп атат, келсеңиз эле мечитиңиз таза, имам азанды айтып, намазды окуп чыгып кетип атасыз. Бул жерде кандай кыйынчылыктар болуп атат, аны карапайым адамдар билбей эле муфтият эч нерсе кылбайт дебеши керек. Şu bizim ушинтип отурганыбыз, ушинтип сабак болуп аткандыгы, астыбыздан жылуулук келип аткандыгы, себетибиздин баары ушул мечитке кирип сабак берүүгө мүмкүнчүлүк болуп аткандыгы баардыгы ошо бир адамдар иштеп атат, кызмат кылып атат биз үчүн. Ошон үчүн дайыма кыргыз элибизге, анын ичинен ушу Ханафи мазхабтын өнүгүшүнө муфтиятка, муфтий дамылга дуа кылып туруу ар бир адамдын милдети болот. Ушуну унутпайлы. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай себептерден болгон, өткөндө Америкадан дагы мага байланышка чыгышты. Мен бай ушундай болот экен, биз азыр колубуздан келишинче бардык жерде ошол Ханафи мазхабын дин боюнча суроо жооп кылып элдерге айтып атканда, демек сөзсүз түрдө бизге бир нерсе жугуш керек. Себеби иштебеген адам ката кетпейт дегендей, иштеп атабызбы, демек бир нерсе болот. Же болбосо бирөөлөр атайла бир нерсе кылат. Жөн жүрө берсең, эч ким тиешпейт. Демек, биздин сөзүбүз элге жетип атат экен, адамдар биздин маселебизди угуп атат экен. Демек, бирөөлөр жөн жатпайт. Анан биздин сөзүбүздү жакшы ниетте бирөөлөргө жеткизгендер бар, бирөөгө айтып баргандар бар. Олжобай мындай деди, Олжобай тигиндей деди, Олжобай болбойт деди дегенде, ошо сөздү жеткизип атканда дагы кээде кичине аманат аткарылбай калган учурлар болуп калып атат. Кандай аманат? Же болбосо менин сөзүм толук бойдон жеткизилбей калган. Же болбосо мен бир нерсени жооп берсем, ал суроону бергенде мен суроонун тегерегинде жооп берем да. Ал ошол менден өзүнө ылайык гана суроону берип жоопту алып, анын аркасында башка иш кылып, анан Олжобай устаз ушундай уруксат берди деген абалдар дагы бар экен да. Ошого мусулман бир туугандарга айтабыз, ошого бири-бирибиздин акыбызга кирбесек. Эгер мен бир нерсени айткан болсом, ошол сурооңуздун негизинде жооп бердим.
анын аркасында сиз катып койгон нерсе бар болсо ага мен жооптуу эмесмин. Ошого дагы мисалы умрада Олжобай устаз кете берсин, кай иши кылса өзүң билип эле кете бер, муфтиятка баш ийиштүү милдеттүү эмес, умра бул өзүңдүн каалооң деген сөздөр чыгып, ушу Олжобай ушундай деди деген сөздөр таркып атат да. Жок, биз айтабыз да, атайын муфтият тарабынан аккредитациядан өткөн расмий фирмалар бар. Ошол фирмалар аркылуу кетсек, биздин кеткен акча жолубуз туура болот. Себеби ал жерге анча мынча төлөм болот, ал төлөм муфтиятка түшөт, ал муфтият аны жебейт. Сизге имам болгон, сизге азан айткан адамдарга айлык болуп барат да. Ошон үчүн баягы бейрасмий эмес, балки ошол муфтият тарабынан уруксат берилген умра фирмалары менен барлар. Мисалы үчүн бирөө айтат да, мен 20 адам, 30 адам болуп баргым келбейт. Мен өзүм жолду билем, тилди билем. Мен өзүм эле барып умра кылам десе, макул, бир фирмага бар, ошол жерден визаңды ал дагы кете бер. Фирмадан ал, ошол жерден договор түз, ошодон бейманканасын ал, ошондой кылып. Ошондо жакшы болот. Себеби эгер андай кыла берсек, эртең ар ким ажыга өзү жалгыз каалагандай кете берсе, ар ким өзү умрага кете берсе, анда ортодо кичине келишпечилик болот, ортодо ынтымак ыдырайт. Ошого ошол кылган ибадатыбыздан дагы элибизге, жерибизге пайда бере тургандай болойлу. Аллахым баарыңыздан ыраазы болсун. Ошого менин атымдан ушундай нерселерди таркатпастан балки тактап коюңуздар. Экинчи бир маселе, бизде ушул жерде Аллахым ыраазы болсун, дуулат деген таксырыбыз. Ушу сиздерге канча деген адамдар алыс жакта биздин сабактарыбызды көрүп атат. Дүйнөнүн дегеле кайсыл жеринде интернет иштесе, мына ошол жерден биздин сабактарыбызды угуп рахмат айтат. Ошол кээде ошол камеранын аркасындагы адамдар, кызмат кылгандар билинбей калат да. Мен эле калпагымды кийип мынтип эле чыгып анан Олжобай эмес да. Ошо биздин үнүбүздү жеткизип аткан инсандар бар. Мына Насаат медиа, дуулат таксыры, мына ушулар кызмат кылбаса, ушулар ойлонбосо, ушулар иштебесе, биздин үнүбүз ушу силер менен эле калып кетет, башкага жетпей. Чубак устаз болгондугунун бирден бир себеби ушул нерселерди эч ким колдоно электе колдонгондуктан үнү Кыргызстандын кайсы булуң бурчу, дүйнөнүн булуң бурчуна чейин үнү жетип, азырга чейин сакталып калды. Демек, биз ушул нерсени колдонушубуз керек. Анан ушунун аркасында иштеп аткандарга дагы биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды кылышыбыз керек. Ушу ким биздин сабактарыбызды көрүп атса, бизден пайдаланып атса, мына ушул адамдарга дагы эки рекетинин арасында дуа кылып коюш суранабыз. Аллахым ыраазы болсун. Анан ошого бүгүн дуулат таксырыбызга биздин бир белегибиз бар. Аллахым ыраазы болсун. Анан өзү да иштетет, анан бизге да жардам берет дегендей. Дуулат таксырым келсеңиз. 17 телефон белекке кылайлы деп атабыз, иншалла. Аллахым ыраазы болсун. Ушу кишиден кылган иштерине, кылып аткан эмгегин Аллахым өзү колдосун. Аллахым ыраазы болсун. Алла разы болсун, дуулат таксыр. Алла разы болсун. Анда сабагыбызды баштасак, сабагыбызды баштаардан мурда ушул тема боюнча мурда сүйлөнгөнбүз, сүйлөнүлгөн эмеспи деген эки анжы болдук. Кээ бирки бизде улан таксырыбыз бар, биздин сабактарды баардыгын уккан. Буякта Манас, Алтынбек, Майрамбек дегендер бар. Ушулар айтты, ушул сабак болгон эмес деди. Мен болгондой сезип атам да, мен айткам буну. Же болбосо жана биздин камераларыбыз жок мезгилде мүмкүн Насаат медиа тартылып мурдагы сабактарда экен айткан, бирок ошентсе деле ушул сабактын муктаждыгы көбүрөөк болгондуктан мен кайра айтайын дедим бүгүн. Эгерде мурда айтылган болсо, анда кайталоо кайра пайдасы тиет. Айтылбаган болсо нур үстүнө нур. Канчалык көп айткан сайын адамдарга сиңет. Бир эле сабак менен адам бардык нерсени түшүнүп калбайт. Бир сабакты бир канча жолу угуш керек. Эгер кайталанма болсо дагы иншалла өзүнүн пайдасын берет. Бул ат-тамазхуб, мазхаб кармануу, 4 мазхабтан башкасын кармануу дурус эмес.
жана 4-кылымдан кийин муштахид мутлак чыга элек деген маселе боюнча азыркы мезгилде эч ким Куран сүннөттөн түз өкүм алганга акысы жок. Ага эмнеге акысы жок десек, себеби 4-кылымда муштахид мутлактардын чыгуусу токтогон, андан бери чыга элек. Ошондон бери адамдар мазхаб кармап атат. Азыр 400-жыл болсо, азыр 1400 канча 47 болуп калдыбы? 47. Ошондо канча 1047 жылдан бери али адамдар эмне кыла элек? Өзүнчө мазхаб чыгара элек. Эми кээ биркилер андай мындай чыккан, бирок алардын сөзү этибарга алынбай келет. Эмнеге десе, себеби өзүлөрүнүн усулун адамдарга сунуштай алган жок. Абу Ханифадай, имам Малик, имам Шафиидей. Ошого мазхаб кармануу, анан ошол эмнеге 4 мазхабтан башкасын кармабайбыз? Анан эмне себептен 4-кылымдан кийин муштахид мутлак жок деп атабыз? Эмнеге азыр Куран сүннөттөн түз өкүм албаш керек деп атабыз? Ошол боюнча сүйлөшөлү. Теманы эмне дедим? Ат-тамадхубу хува тариqu уламал умма. Мазхаб кармануу бул ушундай жол, ал үммөттүн аалымдарынын жолу. Үммөттө эч бир аалым чыккан эмес, мазхаб кармабаган 4-кылымдан кийин. 4-кылымга чейин, себеби пайгамбарыбызга жакын болгондуктан, ал мезгилдеги хадистердеги чынжырча өтө алыс болбогондуктан, 4-кылымга чейин муштахид мутлак чыгуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк эле. Ошого 4-кылымга чейин адамдар кала Аллах, кала Расул, пайгамбарыбыз айтты хадисте алып өздөрү өкүм кылганга укуктуу жана бир аз илим алган адам эле ошол даражага жетип кала берген. Себеби эмне? Пайгамбарыбыз менен ошол адамдардын аралыгы кыска болгондуктан. Азыр мисалы имам Бухари менен пайгамбардын ортосунда 6-7 адам. İmam Bukhari'den beri sağa çeyin 15 adam, 18 adam. Meniki 15'ke çeyin. Bu dünyadaki en çoğun göstergeç. Menimenen İmam Bukhari'nin ortasında 15 adam. Menimenen Peygamberimizin ortasında 18-19 bolup kaldı. 20 bolup kaldı. Demek bu yol uzarıp gitti. 20 adamdan keyin Peygamberin sözü bizge jetip kelip atат. Эми İmam Bukhari'den ayta turgan bolsok, Peygamber 6-7 adam. Канчалык Peygamberimizden alыстаган сайын сөздөр ооздон айтылып, кулакка барып отуруп, канчалык деңгээлде эрежелерде кандай болгон. Ошого жана 4-кылымда Peygamberimiz менен Абу Ханифанын ортосунда 2 адам же 1 адам, 3 адам, 2 адам. Андан алсагандан 4 адам болуп баштайт. Билесиңер, бузук телефон деген бир оюн бар болчу, кичинекей, билесиңерби? 10 бала турат элек дагы, биринчиси кулагына шыбырайт. Ал тагы бар эң акыркы сага келип атса, сен айткан сөз такыр башкача болуп жетип келет ягачы. Ошо бузук телефон бар. Адам бар болгондугу үчүн бар. Эми канчалык адам жаттоосу күчтүү болбосун, канчалык кыйын болбосун, бир аз эле сөздөрдөн кичине айырма болсо өкүмдөр башкача болуп кетет. Ошого мутакаддим мурдагы фукахалардын сөздөрүнүн даана так болуусунун себеби да ошол, алар пайгамбарга жакын болгон. Демек, мазхаб кармануу үммөттүн аалымдарынын жолу. Эгерде үммөттүн аалымдарынын жолун кармайм десеңиз, анда мазхаб кармашыңыз керек. Эгер шайтандын жолун кармайм десеңиз, мазхаб ташташ керек болот. Мен ушинтип айтам. Сәл орурак сөз, бирок шайтандын жолун кармайм десең, сен анда мазхаб кармабаш керек. Себеби сенин жол башчың шайтан болот. Ар нерсени сага сулуулап көргөзөт. Муну аятты сага сулуулап көргөзөт, хадисти сага сулуулап көргөзөт, хадистен маанилерин сага сулуулап көргөзөт. Анан сен ошону аласың, сенин ошондон өкүм алууга акың жок болсо да аласың. Анан кийин азыркы ушундай акыбал. Мага бүгүн бир жигит келди. Жаңы намаз окуп, умурага барып келгенден кийин аялынын туура эмес жолдо экенин билиптир. Аялым намаз окуп атат деп сүйүнүп жүрүптүр. Көрсө башкача жол менен окуп жүрүптүр. Эми үйдө келишпөөчүлүк баштаган. Бул ислам деген нерсе бир үй бүлөнү бекемдеген, бир үммөттү бекемдеген дин го бул. Кантип
ошол жака барып калса бир үй бүлө экиге бөлүнөт. Бир тууган менен экинчи тууган сүйлөшө албайт. Атасы менен баласы душман. Досу менен досу душман. Же жок ошол жерде. Досторуңар жок ошол салафи жолуна кирген, кучакташып, сонун болуп экөөң чогуу пикникке чыгып, чай ичип барбы ушундай? Жок. Досторуң менен отурган аш жеген жерде урушасың. Бул кандай дин болду? Адамдардын үммөттүн башын бириктирип отурган ислам кантип бөлө турган ислам болуп калды? Демек карманган жол, тутунган жол башка. Исламдын жолу, алымдардын жолу, сахабалардын табийиндердин жолу эмес да. Ошон үчүн ушундай болот. Талаш тартыш болсо дагы жүрөгүңдөгү махаббат бар болуп талаш тартышуу бар да. Мисалы мен айтып атам да. Сабактарымда канча жолу айттым. Устазыбыз Шейхтар Сардар Алиде биз 4 мазхабтын балдар окудук астында. Малики мазхабтагы балдар бар болчу. Таза Маликиде жанагындай секирме Малик, шегиртке Малики эмес. Шафии, Хамбали, биз Ханафи. Төртөөбүз бир устаз, Ханафи устаздын колунда окуйбуз. Алар эмнеге келип Ханафи устаздан илим алып атат десе, илим ушундай, бардыгын ала берет. Ошон үчүн таражумул улама алымдардын өмүр баянын уксаңыз, Ханафи устаздар, Шафи устаздары да бар. Менин мисалы үчүн Шафи устаздарым бар. Хамбали устазым бар. Ханафи устазым бар. Алардан дагы алына турган илимдер бар. Хадис илимин мен көбүнчө Шафи устаздардан алдым. Хадис илимин. Тафсири илимин Хамбали устаздан алганым бар. Малики устазым бар. Себеби алар менен биз унутулмай калабыз. Бир устаздын астында окуп, чогуу эле окуп, бир күнү бул имам болсо, экинчиси наркы имам болуп, устазыбыз Шейхтар Сардар Али, Шамда бир күнү Малики бала имам болсо, Куптанда Шафичи имам болуп калат. Барыбыз аркасынан уюлу ынтымак эле келет элек. Бирок эмнеге булар мындай десе, демек тутунган жол туура эмес. Жанагы бала шундай проблемада да. Окпойт дейт аялым, айтып, мындай десең болбойт. Кандай бул ичине кандай ажыдар кирип алганда, күйөөсүн менен бириктирбей турган эмне деген түшүнүк, эмне деген фахм, эмне деген ислам да. Демек ол аркасы имамы башка да, онучу имамы шайтан да. Болбосо кантип дегенде мен түшүнбөй атам. Кантип ислам аял менен эркекти бириктире турган, махаббат кыла турган ислам экөөнү душман кылып койду, мен түшүнбөйм. Демек мазхаб кармануу тарикату уламал умма, үммөттүн алымдардын жолу. Иннат тамазхуба би мазахибил аимматил арбаати машат алейхил уммату туалу куруниха. Мазхаб кармап, ушу 4 имамды мазхабын кармап, үммөт канча деген кылымдардан бери келет согушпастан эле. Ортодо талаш тартыштар бар, ооба, бирок душмандык бар, бир жерге отура албай турган даражада эмес. Дуна инкарин мин мункирин му'таддин бихи. Этибарга сөзү этибарга алынган адам бирөөсү деле инкар кылган жок. Шафи мазхабты кармабаш керек деп бирөө инкар кылган жок. Кече бирөө жазып коюптур. Бул ким десе, бул Ханафи мазхабтан башкасы туура эмес деген бидаатчы депчи. Мен Ханафи мазхабты ислам деп карманып атам. Шафи мазхабтагы ошол исламды чагылдырган бир школа. Бирок кээ бир маселелерде биз келишпейбиз. Алар өзүлөрүнүн ошол маселесинде калды, биз өзүбүздүн маселебизде калды. Себеби мазхаб кармануу амрун иштихадийюн. Biz 80%'da Şafii mazhab менен bir pikirdebiz. 20%'ında al biz dalilap kelip, biz bir dalilap kelemiz. Men Abu Hanifa'nı erçedim, Allah Şafii'de erçedi. Mujtahid mutlaqda erçedingmi, adaşpaysın. Erten kıyamatda barganda mujtahid bir sözde aytsa, tuğra aytsa 10 sop, kata aytsa 1 sop bolup atpayбы? Ошонун аркасынан erçip атабыз biz. Demek ушунча кылымдан бери бири-бирин жектебестен, капырга чыгарбастарына келет, бидатка чыгарбастарына келет. فلا تجد مفسرا ولا محدثا ولا أصوليا ولا فقيها إلا وهو متمذهب بأحدها. Qaysı mufassirdi görbe, qaysı muhaddisdi görbe, beri 4-7 kılımdan beri jakta. Qaysı usuliydi görbe, faqihdi görbe, lugaviydi görbe bir mazhapta. Gözüңüzdü jumup kitapxanaga kirip bir kitapты alыңыз,
кайсы мазхапты экенин мен айтып берем. Менин китепканама кирип көзүң жумупту бир китепти ал, бир мазхапты. Мазхап кармаган алым жок. Же Малики, же Ханафи, же Шафии, же Хамбали. Анан эми алардын үммөттүн арасында кой аксагы менен жүздөгөндөй адамдар бар анча-мынча. Азырга чейин болуп атат. Мазхап кармабайсың. Андайлар бар, тендектер жүрүп берет. Биз сөз этибарга алынган алымдар дейт. Бирактан эле келели мына. Кат-Тахави, Имам Тахави, Ханафи. Дүйнөгө илими менен, хадиси менен, фигы менен номер 1. Ва Зайлаи, Ханафи, вал Айни, Ханафи, ва Ибн Абдул Бар, Малики. Мына угуп аткан алымдар ислам аламындагы дөшө алымдар да. Улардын бир сөзү далил катары. Сүйлөгөн оозунан чыккан сөзү бир нерсеге адамдар ээлчи турган алымдар. Ва Кади Ияд, Малики, вал Байхақи, Шафии, ва Хатиб ал-Бағдади, Шафии, Ибн Асакир, Шафии, Ибн Салах, мусталах хадис боюнча, мусталах хадис илимин ийреттеп тартиптеген эң чоң алым. Шафии, ва Навави, Шафии, вал Ирақи, Шафии, Ибн Джамаа, Шафии, Ибн Хаджар, Шафии, Сахави, Шафии, Сuyuti, Şafii, El-Jassas, Hanefi, Nesefi, Hanefi, İbn Arabi, Maliki, Vel-Bagawi, Şafii, İbn Kathir, Şafii, Baylawi, Şafii, Zerkaşi, Şafii, Zamakhshari, Hanefi, İbn Cawzi, Hanbali, İbn Humam, Hanefi, Sarakhsi, Hanefi, Bezdawi, Hanefi, İbn Hacib, Maliki, İmam el-Haramayn, Şafii, Vel-Gazali, Şafii, Şirazi, Şafii, Subki, Şafii, İbn Kudama, Hanbali ve gayrihim min a'lamil İslam. Qancha saat esepte bereyim? Bir alımda aytqılaç, bunu mazhab karmagan degen. Çok андай. Dagı bir mazhablardan sekirip kalaganın aldı degenderi bir alımda aytçı. Çok андай. Анан ушул үммөттүн алымдарын ээрчибестен мындай бир кандай мажхул ким экендиги белгисиз болгон же болбосо үммөт тарабынан доматталынган кээбекеле капырга чыгарылган сөз этибарга алынбайт деп камалып зажир кылып, зажир дегенде адамдар укпагыла муну деп эшекке тескери мингизип айландырып муну ээрчибегиле деген адамдардын аркасына ичет. Ошолордун имамдарынын бирөөсүн ээрчиген. Eşeke teşkeye mingizip Dimashq'ta aylandırgan. Bunu görüp aldыңар, bunu uqba neme kılbaqlar. Erçibe. Qala Abdülfattah Yafi'i. Bunu men ustazım var. Abdülfattah Yafi'i. Şafii mazhabında. Yemendik. Bütünдөй muallaf 200'e yakın kitap yazgan. Bardığına icaza bergen bana. Men Hanefi. Ошол Şeyh Abdülfattah Yafi'den temezhub mazhab karmanış kerek деген kitabı var. Azırkı mezgide uşul kitap adamların umdası olup kaldı. Kim mazhab boyunca şu kitapka kaytadı. Şunçalık күчтүү жазган, бардыгы ушун жадагасы ошонун ичинде жазылгандарга тиги мазхаб кармабаганда жооп да бере албайт. Себеби алымдардын сөздөрү бар. الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الأئمة والمصلحين والقادة على مر الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلهم متمذهبون فدونك كتب التاريخ والتراجم والسير تعرف ذلك ودونك كتب الطبقات تجد فيها تلك المسالك. Abdülfattah Yafi aytat, İslam tarixin qarasaң deydi. Yecid annal aimma, imamlar, mehmi degen imamlar, vel muslihin, adamlarda oңдогон muslih adamlar, vel qada bir başçılar, bir askeri başçılar, el başçıları. Şu zamandın kança zamandan beri gelse 4 mazhab istiqrar bolgondan beri kulluhum bardığı bir mazhabты karmaşat dedi. Bardığın emez, birden karmaydı. Anı misalında aytqam. Mnege 4-önün terip alsak bolboyt dedi. Terip alsaqың bolot. Anda sağa hava şeytanga özüңdүн kaalooңду elçүүngө жол açılıp kalat. Eger andan taza olsaң makul deytilik. Bırak oşondu javuş üçün alımlar жоқ dedi.
Je bunu karma, je bunu karma. Ar kimden alma. Antsen sen özüңdүн kaalooңа erişip kalasın. Anda şeytanга yol açasın. Kanday olasın? Misal keltirip жүрөм daima. Sen Hanafiyimsin, toğdan oynap geldin, çarçap geldin. Kuptan dep de becede okugansın, andan daratın buzulup kalgan nemeni okuy eleksin, vitir vacipti. Uyga geldin çarçap, vitir vacipti okuyun desen, janagı jolda bolsaң aytat bu Şafii mazhabında sünnetde çarçat olasın. Namaz okuyun da başta olsan kolun kanap ketdi, Hanafisin. Darat alıp ketdi gayra. Andan zergesine Şafii'de bolaverdi deysin. Anday bolsaң nege gitesin? Sen mazhabты же болбосо исламды эмес, сен хаваңды ичип каласың. Жалаң жеңилдерин алып отуруп, дин сага улуба оюнчак болуп калат. Ошон үчүн мурда калымдардан эч кимди көрбөдүк биз. Секирип ар нерсени кармаганда. Же буну карма, же буну карма. Ошого айттык да, Кыргызстандын конституциясы бар. Ушул конституция менен жашап атабыз, элибизде мындай тынчтык болуп атат да. Ал конституция канчасы шариятка каршы, ал башка маселе. Бирок биз айтабыз да, мен Өзбекстандан конституциясын алып келем, Россияныкын алып келип, ушуну каалаганым алып жашайм мен Кыргызстанда. Машина менен кетип атсаң, бир жерден 60-дан өтүп, 90-дан өтүп кетсең, бизде 90-дан жогору жок мен билгенден Кыргызстанда. Анан карап 90-дан өтүп кеттиң го сен десем, Россияныкы 120га чейин уруксат берет. Мен Россиянын эрежеси менен кеттим десең, эмне болосуң? Misal üçün bizde tabliğ cemaatine mümkünçülük var azıcık düşet. Özbekistan'da başka jaklarda tıyı salıngan. Şart gelip karmasa ne deysin? Hanafi mazhabdan, ne Kırgızstan'dan mı? Sözü Özbekistan'da. Misal ne aytaylı? Misal janağı Hizb-ı Tahrir aytaylı. Angliyada ursat misal. Bura Hizb-ı Tahrir men karmasa jami Angliyanın zakonuyla yaşap atımızın bunu. Demek bir yerde ıntımak boluş üçün, birimdik boluş üçün söz sütürem ne olsun gerek eken? Bir ereje menен yaşaşıyoruz gerek, bir zakon menен yaşaşıyoruz gerek. Kettik. Fal munkiru littemezhub munkiru lima aleyhi aimmetu'd-din qatibatan deydi. Mazhab karmanını jokko çıgarı, oşonu inkar kıluu, bütünдөй aime, alımdardın, ümmettün jolun jokko çıgargandık bolot. Oylanuş gerek bir nerseni jokko çıgarады. Muhalifun liman aqada aleyhi icma'um. Alar icma' boluşkan. Şu 4 mazhabtın bir özün karmasan ahl-i sünnet vel cemaat olasın. Oşonu bardığın jok deydi. Karma öyle koy deydi. Oşonu bardığın jokko çıgarады. Qala İmam Muflih Hanbali. İbn Muflih Hanbali aytat fil furu' annal icma'a in aqada ala taqlidi kulli minel medahibil arba'ati ve annal haqqa la yakhruj anhum. Annal icma' in aqada. İcma' deyil. Bütünдөй alımda şunday bir pikirge geldi. 4 mazhabtın birösün karmanuğa deydi. Andan keyinki söz qarım. Ve annal haqqa la yakhruj anhum. Hakikat şu 4'ünün başka çıkmaydı. Başkaktan izdiği hakikat. Hakikat şu 4'ünün içinde deydi. İbn Muflih Hanbali. Bunda bidatçı deyim ne? Qaysi kitabında? Al-Furu' 6. tom 421. bette. Qala Allametu'd Dihlevi Hanafi. Ne deydi? Hâzihil mezâhibul arba'atu mudawwana al-muharrara qad ijtema'atul ummah. Hâzihil mezâhibul arba'a. Buna 4 mazhab al-mudawwana yazılıngan. A'dan Y'ga çeyin yazılıngan. Muharrara tekşerilip, redaksiyalanıp, bardın karalıp, bardın tazalangan, izildengen. Ümmet bu nesege icma bol dedi şunu karmağınga. Av men yu'temadu bihi minha. Ala cevazı taklidiha ila yevmine hâda. Azırkı zamanga çeyin şunu birösün karmağınga icma bolu elin bari karmak kiletat dedi. Ve fi zâlike min masalih ma la yakhfa. Şu 4 mazhabtı birösün karmanı bir yerde. Bunda köptügön bir jakşı adamlarga paydalı nesneler var. Esevi yok böyle ayta otursa dedi. La siyama fi hadhihi al-ayyam. Emi o İmam Dehlevi aytat ayrıkça bizim zamanımızda dedi. Dehlevi kaçan ötüp ketken. Allati qasurat fihi al-himam cidden. Hazır o şu İmam Dehlevi özün zamanında azırkı mezgilde adamlardın ilim alı yolu takır alsız bolup ketken dedi. Hiç kim ilim alma olan zamanda değil.
İlim alıp müştehit bolup ketse makul da mazhab karmağa koysa. Ve uşribatil nufusul hava. Allah. Adamlardın nefsisi özünün kalosuna erişip kalan zamanda değil. Ve u'ciba kullu zi ra'yin bi ra'yihi. Adamlar özünün pikirine, özünün oyumunun özünü sıymıktanıp kalgan mezgilde değil. İmam Dehlevi aytır. Adamlar birine seni karman özü fakirlar hatta menin oyum deydi de. Senin oyun emas. Abu Hanifa'nın oyu. Abu Hanifa'nın oyu da emas da ereceği. İmam Malik'tin. İmam Malik'tin oyu emas. Ereceği şol mezgilde alimlerden hadisleri de top tip ereceği yazılgan. Hazırkı mezgilde ergin adamlar özleri oyu menen suhtanıp özünün oyuna bağ verip kalgan zamanda dört mazhabtı bir özün karmaş gerek dedi. Bu ne? El-İnsaf fi beyan esbab-ül ihtilaf deyen kitabının 97. betinde. Ve kâle fakih Şemsüddin Abu Abdillah Tarablusi el-Maghribi el-Ma'ruf bi Hattab el-Maliki. Ne deptir? Fakih Şemsüddin el-Maliki et-taklidu taklid degen, erçü degen emnese huvel akhzu bi kavlil gayri min gayri ma'rifeti delilihi. Bir fakihtin sözünü alu, anın delili emneken bilbestendir öyle. Bilişin millet emezsen. Abu Hanife emne delilgan millet emez. Abu Hanife'nin almakende ümmet kepillik verdi ve o şol tüzgön ereceni alıyor bismillah. An delilini izlesin vaktin getir. Delilini izleyeyim desen anda görüyor ilim alsan kitapta yazılıp duradi. Biroq hazır başlap atkanda 10 yıllık yaşoğunda sen an izleyeyle koy. Bolot degenini al, bolmayt degenini albayla koyar. Bu oldu. Taklid degen şunday değil. Vellezî aleyhil cumhur. Cumhur, köpçülük alimler şunday dep ne deptir? Ennehu yecibu ala men leyse fihi ehliyetul ijtihad en yuqallida ahadil eyyimmetil mujtehidin. Cumhur alimler ne deptir? Bir adam mujtehid dereceye jetpegen bolsa, aga vacip deptir en yuqallida ahad eyyimmetil mujtehidin. No dört mazhabtan birösün karmaşık millet boldu. Mujtehid mutlaka jetpedin mi? Alın yok bu? Erçi oradan. Sevaun kana alimen ev leyse bi alimin. Bunu sözde çok manice da. Alim bolsun, alim bolmasın deyip. Mazhabta karmasın deyip. Aldı ne degen? Bizde bir erece var. Mujtehid mutlak dereceye jetsen mazhab karmaysın. Andan ıldıysın mı, alimsin mı, başkasın mı, bari mazhabta karmasın deyip. Öyküler var da kişine oyakta okup 4 yıl, 2 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl okup alayım. Biz bolup kaldık da biz degen Kur'an'da okusan düşünüyor etmez. Mujtehid mutlaka jetpedin mi mazhabtan halin boş kalalmaysın. Karmaşık millet boladı. Bunun ne depti? Kaç kitabında aytıptır? Mavahibul Celil fi Şerh Muhtasarul Halil degen kitabın 1. tomun 30. betinde aytıptır. Kale İmam İbn Kudame Hanbali. Men iki mazhabtın hadisim men. Maqtanish emas. Hanbali mazhabda da okuganman. Hanafi mazhabda okuganman. Şafi mazhabda munda bir iki kitap okudum. Şafi mazhabının atından söyley almayın. Sebebi onun için göre okuş gerek. Biroq Hanbali mazhabda göre okudum men. Üniversitede okudum. Üniversitenin sırtına şeyhler vardı okudum. Oşo Hanbali mazhabda İbn Kudama muhakkik deb eseptenilet. Başkaça aytkanda anın sözü başkalardan jogorı turadi. Muhakkik bizde İbn Abidin'de İbn Kudama muhakkik Mughni degan kitabı var. Nomeradin Hanbali mazhabda. Oşo kişi aytadi. Amma taqlidu fil furu' fiqta bir alim derçü fehuve caizun icma'an. O narka alim vacip dedi. Bu caiz dedi. Caiz degen ay şol vacipti kıl alıp baradi. Al degen nerse bidat emes, aram emes degen aytadi da. Durus ele. Al degen milletli degen söz. Fekânetul hujjetu fihi el-icma'. Şunun dalili emne? Emne sebepten caiz degen men vacipti alıp baradam, no manizm. Men Hanbali mazhabının sözünü düşünüyorum ben. Sebebi mazhab karmanunun, taklid kılığının milletlülüğünün caiz degenin delili emne dese icma' deydi. Alimler icma' bolgan 4 mazhab bir özün karmaş gerek deydi. İcma'tın delili göbünçe vaciplik boladi.
Anaka biri joq bu jaiz dedi dese, ana jaiz. Başkaça aytkanda haram emes. Aslida haram dep atpayсыңарбы? Durus emes dep atpayсыңарбы? Maskap karmaganda. Bul jaiz bolot. Demek sen karmabasang dagы maskap karmagandарды жаман дебешиң керек, Ибн Кудаманы ээрчисең. Maskap karmabаш керек деп атпайбы? Кантип кармабаш керек деп айтасың? Qala Hafiz Zahabi. İmam Zahabi tanısыңарбы? Эң чоң алма, машалла. Hafiz Zahabi эмне дейт? وَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمَ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ. İmam Zahabi 9-cı kılımdan alımı 9-cı kılımda aytып атат. Lem yabqal yawma illa hadihi madahul arba'a. Azırkı zamanda bu 4 maskaptan başka kalmadı. Gede şu maskap jönündө söylöp kalsaң, maskap jönündө aytıp kalsaң, 4 maskap emas, başka da maskaptar bolgon. Как будто sen ошону элчисиң. Элчибе, жөн айтат. 4 maskaptan başkası da bolgon. Hasan Basri'de maskabı bolgon, Said ibn Musayyib'de maskabı bolgon, köyle maskaptar bolgon. Boptur, az 4-ö kalıptır. Şu 4-ö biliyorsun garma. Maksat emine dese, o 4 maskaptı moyundası elbette başkalar dile bolgon. Nege alarda aytpayсыңар депчи. Bolgon, moyundayız. Bирок azırkıga чейин эч ким калган жок алар. Китеби да калган жок, фатвасы да калган жок, эчтекеси калган жок. Ар жерлерде гана риваяттар калды. Said ibn Musayyib мындай дептир, Hasan Basri мындай дептир деп. Биздикине окшоп A'dan Y'ga чейин жаса, A'dan Y'ga чейин дейбизби? Бардыгы жазылган маскап жок. Ошон үчүн имам Захаби эмне дейт? Wa lam yabqa al-yawma illa hadhihi al-madahib al-arba'a. Azırkı zamanı 4 maskaptan başkası kalmadı. Wa qalla man yanhada bi ma'rifatihi kama yanbaghi. Qalla huna ta'ni qillatan ay annahu qalilun minan nas man yastati'u an yata'allama wa ya'rifa hadhihi al-madahib jayyidan bi şeklin kamilin kama yajib. Bu dedimde qalla man yanhada bi ma'rifatihi. Azır şu zamanda şu 4 maskapты izildep okuy turgan adam kalbay kaldı dedi İmam Zahabi. Çok değil. 5. maskap, maskapsızlıktı aytışıp yakta tur. Bar nesen okuy albaydı. Aslında kitapta okuy albay, men jan kitap çizam dedi. Bi ma'rifatiha dedi. Oşol maskaptagı alimdardın kitapterin bilgenge adam jok özü dedi. Kanday bilgenge? Kema yanbaghi dedi. Kanday milletти kantip düşünüş керек, oşonday jok dedi. Azır bardan söyley beredi. Özlerine bir nese tura gelip kala turgan bolsa, sırası Maliki alımlar mıday degen dep çıkardı. Özü Maliki toğutpaydı özü. Özlerinin havasına, özlerinin oyuna tura gelip kalsa, Hanafi'den de kap kilet, Maliki'den de kap kilet. Oşon üçün ne de otat? Kema yanbaghi. Anı düşünü, şu özünün akısı menen düşünü yok deydi. Janağındagı ajerden alıp özünün maskabın nusrat kılıp, özünün maskabın maktaş üçün her bela kılıp açat. Bırak, İmam Zahabi'nin sözüm ne? Oşol kema yanbaghi. Hanafi mazhabı kantip düşünüş gerek. Şafi'i mazhabı kantip düşünüş gerek. Maliki'de kantip düşünüş gerek. Mınday olup oturup anın usulun usulday fiqhin fiqday 20-30 yıl okup düşünüş gerek de. Oşonday okuyduğun yok dedi. Ama sekirgende toltura. Fadlan an yakuna mujtahidan. Allah. O mujtahid mutlak boluşu bir yakta tursun deydi. Oşo barın mazhabı düşünün adam yok dedi İmam Zahabi. İmam Zahabi Allah hazır gelmeden keyin men Kur'an sünnet düşünüyorum. Mujtahid mutlak bolup kaldım deydi. Qaysi kitabında eken bol? Siyar Alam Nubala kitabının 8. tomu 92. betinde eken. 13 minut kalıptır. Şu yerden toxtatayla. Sorular bol oturamızsa sorularga cevap verelim. Men mıyaqta da bir nerselerdi aytışım gerek ele. Keyinki sabagыбыз, уже keyinki sabagыбызга мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу?